Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн бизде музыка сабагы 2-чейрек, 6-класс 2-сабак. Бүгүнкү сабактын темасы композитор Эсенгул Жумабаев. Музыкалык сабат, альтерациялык белгилер. Сабактын максаты. Бүгүнкү сабакта биз Эсенгул Жумабаевдин өмүрү жана чыгармачылыгы менен таанышабыз. Анын улуттук колориттеги музыкалык чыгармаларын угуп, таанышып, өзүбүздүн улуттук музыка болгон кызыгуубузду ойготобуз. Ошондой эле чыгармачылык жана тапкычтык жөндөмдүүлүктөрүбүздү калыптандырабыз. Жумабаев Эсенгул. Эсенгул Жумабаев 1941 жылы 9 июлда Чүй облусунун Кеме районундагы Шабдан айылында туулган. Ал композитор, дирижер, сүрөтчү, Кыргыз СССР эл артисти. Кыргыз Республикасынын Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты. Кыргыз СССРинин искусствосуна эмгек сиңирген ишмери. Фрунзедеги Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык хореография окуу жайында, андан кийин Бүбүсара Бешеналиев атындагы искусство институтунда билим алган. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын, Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестринде кыякчы, дирижер, башкы дирижер жана көркөм жетекчи болуп эмгектенген. 1989-93 жылдары филармониянын көркөм жетекчиси. 1993 жылдан баштап Камбаркан этнографиялык фольклордук тобунун көркөм жетекчиси болгон. Эсенгул Жумабаев 100дөн ашуун ыр күүлөрдү оркестр үчүн иштеп чыккан. Атап айтканда, Карамолдо Орозовдун Насыйкат, Шеркуловдун Жүрөк толкуйт, Ыбырай Тумановдун Паровоз, Элдик ырлардан Сарой, Муса Баятовдун Кыздарай, Атай Огонбаевдин Жаштарга жана башка чыгармаларды айтсак болот. 3 бөлүмдүү эпикалык симфониянын, Кыргызстан, Карагыл Ботом симфониялык поэмаларынын, спектакльдер үчүн музыкалардын жана аспаптык чыгармалардын автору. Урматтуу окуучулар, эми биз силер менен альтерациялык белгилер жөнүндө кыскача түшүнүк алабыз. Альтерациялык белгилер. Музыкалык альтерация латын тилинен которгондо өзгөртүү дегенди билдирет. Музыкада кандайдыр бир үндүн көлөмүн өзгөртпөстөн жарым тонго чейин көбөйтүү же азайтуу. Мисалы, диез жарым тонго чейин көтөрүлөт. Бемоль 1 тонго азайтуу. Дубль диез 1 тонго көбөйтүү. Дубль бемоль 1 тонго кыскаруу дегенди билдирет. Альтерациялык белгилер 5 сызыктуу тактуу нотациядан турат. Бул белгилер үндүн тонун жогорулатуу же төмөндөтүү үчүн колдонулат. Музыкалык альтерациялык белгилер нота саптарынын башында жазылат жана композициянын аягына чейин бардык октаваларда сакталат. Негизги альтерациялык белгилер диез, бемоль, бекар. Анда эмесе, урматтуу окуучулар, биз бүгүн Эсенгул Жумабаевдин оркестр үчүн иштеп чыккан Шекербек Шеркуловдун Жүрөк толкуйт чыгармасынан үзүндү угабыз.
Эми бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз силер менен композитор Эсенгул Жумабаевдин өмүрү жана чыгармачылыгы менен тааныштык. Анын чыгармаларынан уктук. Ошондой эле Муратбек Бегалиевдин Ысык көлдү сагынуу аттуу музыкалык чыгармасын жатка аткардык. Анда эмесе мен силерге үйгө тапшырма берейин. Үйгө тапшырма. Үйдөн композитор Эсенгул Жумабаев жөнүндө маалымат булактарынан кошумча окуп келесиңер. Интернеттен анын чыгармаларынан угасыңар. Ошондой эле Муратбек Бегалиевдин Ысык көлдү сагынуу аттуу чыгармасын кайрадан толуктап, бышыктап, жаттап мага айтып бересиңер. Анда эмесе ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз өз соңуна жетти. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.